Башканы коюп манастайт. 40 күндүк манас айтуу иш-чарасы жыйынтыкталды. Кутмандуу кечиңиздер менен Прайм жаңылыктардын кечки чыгарылышы менен мен Максат Жаңгазиев тааныштырам, саламатсыздарбы? Башканы коюп манастайт, анан баш байгени утуп ал. Жаш манасчылардын арасында өткөн 40 күндүк манас айтуу иш-чарасы бүгүн Бишкекте жыйынтыкталды. Кунан манасчылардын арасында Муса уулу Төлөбек биринчи орунду алса, тай манасчылардын ичинен Акбаров Тилек мыкты деп табылды. Жеңүүчүлөр алган ордуна жараша 4 000 сомдон 15 000 сомго чейин акчалай сыйланышты. Иш-чаранын башкы максаты манасчылыкты өлкөдөгү өспүрүмдөр арасында жайылтуу жана манас айтуу өнөрүн даңазалоо. 40 күндүк манас айтууну бүгүн жыйынтыгын чыгарып атабыз. Буга чейин жалпысынан 50ден ашык манас чыккан. Кунандарды өзүнчө өлгөнбүз, анан тай деп өзүнчө өлгөнбүз. Тайлар жаттамалар, кунандар өзүнүн немесин алып айтуучулар. Ошонун ичинен 50 манасчыга чыккан. Азыр ушулардын 20сын мыктысын тандап, 20сына сыйлык азырын тапшырма берип атабыз. Эң негизги биздин максатыбыз ошо жаштарга манас эпосунун жайылтуу, экинчиден аларды жаш манасчыларды колдоо, үчүнчүдөн тилди, төртүнчүдөн улуттук каада салт, улуттук баалуулуктарды жаштарга жеткирүү, таанылтып киргизүү максатында. Бүгүнкү кечке алынган орчундуу кабарлардын топтому мына ушулар менен жыйынтыкталды. Ал кечиңиздер көңүлдүү улансын.